Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 6 июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Юго-Востокто жайгашкан сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Бул квартира көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Себеп дегенде Юго-Востокто жайгашкан туугандар. Бул район көпчүлүгүңүздөргө эле жагат туугандар. Барыңыздар эле билесиздер. Сатылуучу квартирабыз мына ушул 4 кабаттуу домдо. Адреси болсо Петрова 4, 104 сериядагы дом туугандар. Өтө сонун жерде жайгашкан. Абасы таза, тынч райондордун бири. Мына жакта канал, Акбура дарыясы деле бар, жакын эле. Ошол себептен бул жерде мындай шамал жүгүрүп турат туугандар. Салкын райондордун бири. Анан бул жерде чымын, чиркей деген нерселер жок. Өзүңүздөр билесиздер, сонун жашайсыздар Кудай буюрса. Андыктан бул сатылуучу квартираны колдон чыгарбаңыздар. Анан бул видеону дос таныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар. Бул домдун алдына кантип келем дей турган болсоңуздар, Юго-Востокто жайгашкан жанагы Ошку университетин билесиздер. Ошол Ошку университетинин жанындагы көчөгө кирип, өйдө тарапка түз чыгып, каналдан өтүп эле, анан солго бурулуп, бул жака 150 метр жүрсөңүздөр эле ушул мен турган жерге келип каласыздар. Ориентирди ушул частный мектепке алсаңыздар болот туугандар. Же болбосо 102 маршруттан конечкасы бар. Ошол тараптан дагы аралап бул домдун алдына жүрүп келсеңиздер болот. Жолдор өтө көп. Ошол Ошку университетинин эле өйдө тарабында сатылуучу квартирабыз жайгашкан туугандар. Адреси Петрова 4. Ортоңку подъездге киресиздер, 4-чү кабатка көтөрүлөсүздөр туугандар. Мына подъездерин көрүп атасыздар, чыгып келе бересиздер. Азыр колдон келишинче сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат берген аракет кылам. Ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Албетте өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. 2 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты туугандар 42 квадрат метр. Условияларына келе турган болсок, бардык условиялары бар. Бардыгы центральный. Ээс айтып атат, кышындасы өтө жакшы жылытат дейт. Өтө сонун жылытат дейт туугандар. Жалпы аянтын айттым, 42 квадрат метр, сериясы 104, бардык условиялары бар. Анан ээлери бул квартирада туугандар өздөрү 10 жыл жашаптыр. Видеонун башында айтып коеюн, эмнеге сатылат экен деп барыңыздарга эле кызык болот. Бул жерде ээси ак тилектен жер үй алыптыр. Азыркы учурда ремонт кылып аткан учур экен. Анан бул квартирасын сатып атат экен туугандар. Ошол себептен сатып атканын себеби ошол. Жер үй кылып атыптыр туугандар. Мына квартирага кирип, бул жака түз бурулсаңыздар эле, бул биринчи бөлмөсү. Мына ушундай зал, ремонтторун көрүп атасыздар, жакшы келесиздер, жашайсыздар, эч жерин эч нерсе алыштын кереги жок. Анан квартирада эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы сиздерге калтырылат. Себеп дегенде ээси уже жер үйгө көчүптүр. Ал жака башка буюм тайымдарды алыптыр. Ошол себептен бул буюм тайымдар бардыгы калтырылат экен. Мына отоплениянын батарейкалары бар. Кышындасы жакшы жылытат деди туугандар. Ушуну эске алып коюңуздар. Бул жагы болсо балкону, мына сатылуучу квартирабыз 4-чү кабатта жайгашкан. Ээс айтып берди азыр, крышасын өзүм жапканмын деди. Эч кандай суу өтпөйт деп жакшылап түшүндүрүп берди мага туугандар. Эске алып коюңуздар, суу өтпөйт экен. Анан Юго-Востокту билесиздер, чиркей, чымын эч нерсе жок. Тынч, сонун айылдар, райондордун бири. Мына бул домдун арты, мына карасаңыздар, жап-жашыл болуп турат. Мына жерде котелный бар экен, ошол себептен прямой ушуга уланган үчүн жакшы жылытат экен туугандар. Бул жагында уже дом эч нерсе жок, движение жок, тынч карасаңыздар. Мына бактарак жашыл, таза аба дегендей шамал болуп турат. Мына ушундай туугандар. Мына балкон деле кеңири. Өзүнчө бир бөлмө. Так. Ушундай. Анан мына прихожкалары деле кеңири, күзгүсү бар экен. Мына сол тарапта чоң шкафчиги бар экен, бардыгы калтырылат. Бул болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү туугандар. Мына ушундай. Айнек терезелери пластик, отоплениянын батарейкалары бар, бардыгы жакшы. Мынакей бул жагы болсо шкафчиктери. Так, эмнени көрүп аткан болсоңуздар, калат туугандар сиздерге. Атайын шкафчик коюп коюптур. Эми бул жака кийин кийимиңиздерди илип, бут кийимиңиздерди коюп коесуздар. Так, бул жагы болсо кухнясы. Мына туугандар, караңыздар. Жаңы кухня эмерек экен. Ушундай. Бардыгы калат. Санузелин көргөзүп коеюн. Мына туугандар, караңыздар. Полу дубалы кафель, Аристон бардыгы бар албетте эле.
Сатып аткан себебин айттым туугандар. Дагы бир жолу айтып коеюн, себеби видеону түрдүрүп көргөндөр дагы бар. Ээлери 10 жыл жашаптыр бул квартирада. Эми жакшы болгон үчүн 10 жыл жашайт, өзүңүздөр билесиздер. Анан сатып аткан себеби ак тилектен жер үй кылыптыр. Азыркы учурда ремонт кылып көчүп аткан учур экен. Ошол себептен бул бош турган квартирасын сатыкка коюптур туугандар. Крышасы жабылган, кышындасы жакшы, отоплениясы жакшы жылытат экен. Ошондой. Эми барыңыздарды кызыктырган туугандар, ошол сатылуучу 2 бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын. Бардыңыздар, күтүп калыңыздар. Баасы болсо $45,000 бааланды. Анан ээси деле айтып атат, айткан баасында эч ким сатпайт дейт. Ким келсе, ала турган болуп келип сүйлөшсө, биз дагы жакшы түшүрүп беребиз деп атат. Барыңыздарга ийгилик туугандар. $45,000 бааланды, өтө жакшы кеме болот экен. Колдон чарбаңыздар. Сонун райондо жайгашкан. Юго-Восток көпчүлүгүнө эле жагат. Тынч, движение аз, чымын-чиркей жок, абасы таза, себеп дегенде Ак Бурага жакын эле жерде жайгашкан район туугандар. Колдон чарбаңыздар.